Ушул Ататүрк паркына мэриянын өзүнүн документи барбы? Андан ары кадастр органдарына катталган эмес. Катталган эмес. Коюка меники. Бир гана Кудайдан коркчу элек, эми силерден коркуп биз ушундай кыйналып атабыз. Митингге чыксын деген максаты бар окшойт. Бүгүн мэрия кантип жашап атканын билбейм. Бир долбоорлуу институту жок, бир адиси жок. Тыңыраак жашагандардан кандай да болсо тартып алса болот деген түшүнүк таңылып жаткан жокпу деген дагы суроо бар. Мэрден чыгарган бул буйругу атайлап кимдир бирөөгө бийлик керек болуп калган, ошону жасап аткандай. Үйдү алганбыз да. 1 жыл боло элек алганбыз. Калгандан бери мындай өзүбүзгө жараша ремонт жасап атабыз. Анан эле ушул келди, уведомление келди, бошотушуңар керек 1 ай ичинде депчи. Парк ой зонага кирип кеткенден кийин сөзсүз түрдө кайра артка кайталышы керек дейт. Албетте бул туура, жакшы. Мигранттардын чыныгы яркий примери ушу менмин. Комментарий жазгандан мурун адам баскан жолду биринчи басып көрүңүздөр, урматтуу мекендаштар, сиздерге кайрылат элем. Эмнеге кийет? Мен ушул жактан алам деп чечтим. Мен рекламадан издедим да. Келип үй алам дедим, Россиядан келдим. Эгер ушул жердин ПДПсы жок болсо, анда кантип бүгүнкү күндө мэр айта алат? Ушул граница, ушул биз 92-жылкы границага кайтып барабыз дегени, ол мыйзамдан уже кайткандыгы. Ататүрк паркынын айланасында курулган үйлөрдү мэрия бошотобуз деп дымактуу чечимге келди. Бул токтом менен биз 124 чечимди биз жокко чыгарып атабыз. Баш аягы азыр бизде болгон маалыматы боюнча бул сөз 198 объект боюнча болуп атат. Убагында Ататүрк паркынан четинен кертип сатылып кеткен ак сөөктөр алган жерлер азыркы күндө кадимки эле соодагер, мигрант же болбосо мугалимдин карамагына өткөн болсочу, андан кантебиз? Аларды кайда алып барабыз? Ушул суроолорго сиздерге алдыңкы өтө жооп алып берем. Ататүрк паркынын айланасындагы чуулуу жагдай биринчи жолу чыгып жаткан жок. Буга чейин ондогон журналисттик иликтөөлөр, соттук иштер болгон. Бирок жыйынтыгында эч ким жоопко тартылган эмес. Ал эми бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумшалиев 124 чечимди жокко чыгарып, 1 айдын ичинде жерди бошотуп коюуну үй ээлеринен талап кылды. Калиткага илип коюптур. Мэриянын токтомун 30 күндө бошотуп чыгып кетесиңер. Үйүңөрдү бузабыз дейт. Ал эми бул жердин жашоочулары буга чейин да соттук процесстер болуп, чечимдер барын айтты. Верховный соттон чекит коюлуп, абзал не подпись деген чечими бар. Эмне үчүн элди кыйнайсыңар? Ал мустактан эле бай карапайым деп бөлүнүп келген. Мэрия байлардыкы, ак сөөктөрдүкү алыш керек, кызыл китеби барбы, жокпу, айырмасы жок деген түшүнүк менен мыйзамсыз болсо дагы байлардан, колунда бар адамдардан, тыңыраак жашагандардан кандай да болсо тартып алса болот деген түшүнүк таңылып жаткан жокпу деген дагы суроо бар. Бир жагынан болсо мамлекеттин жерин парк ой зонага кирип кеткенден кийин сөзсүз түрдө кайра артка кайталышы керек дейт. Албетте бул туура, жакшы. Бирок эң негизги суроо ушул Ататүрк паркына мэриянын өзүнүн документи барбы? Азаттыктын арайгөз чарай берүүсүндө Бишкек шаарынын вице-мэри Азамат Кадыровго журналист Кубат Оторбаев Ататүрк паркынын кызыл китеби барбы деп так кесе суроо узатты. Кызыл китеп барбы ошол жерде мына 100 канча гектар жөнүндө сөз болуп атат? 197-жылы 25 июнда жана 225 токтом чыккан. Архитектура тарабынан акты даярдалган. Ошол убактагы башкы архитектор менен камтылган. Бирок андан ары кадастр органдарына катталган эмес. Катталган эмес. Эми суроо, өзүңдүн өздүгүңдү тастыктоочу документиң жок туруп, өзгөдөн аны талашуунун кереги барбы? Азаттыктагы ушул эле маекте Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков бул суроо боюнча өзүнүн оюн билдирген. Горисполкомдо Фрунзе горпроекттен долбоорлоо институту болчу. 680 киши иштечү. Ген планын жасаганда эле 160 киши иштечү. Ошондо мен директор болчумун. Күнүнө эмне эртең курулат дегенин күнү баштаган. Бүгүн мэрия кантип жашап атканын билбейм. Бир долбоорлуу институту жок, бир адиси жок. Бир жана градостроитель деген специальность жок. Даже глава архитектурада жок. Бир мисалы 2006-жылы ген план бекитилген болчу өкмөт менен. Кол койгон болчу. 2007-жылы
ошо генплан негизинде чек аранын демаркациясы жасагыла деп туруп тапшырма берилген. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким карап да койгон жок. Ошо жерде 20 жыл Сокулук району, Аламидин району Бишкектин жерин каалашынча колдонбоду, Еланай. Ойлоп көргүлөчү, мэрияда бир адам, бир адис ошо токтомду карап койгон жок, өзүнүн укугун караган жок дагы, өз жерин бирөө колдонуп атса, ошо өз жерин кармаганга тиги күч жете албайт. Эмне үчүн адис жок. Бишкек мэриясы үй ээлерине мыйзамда көрсөтүлгөндөй компенсация төлөп берүү жөнүндө азырынча ою жок экендигин билдирген. Жөн гана үй ээлеринен жерди бошотуп коюу керектигин талап кылышкан. Ал эми Кадырбеков бул мыйзамсыз экендигин айтты. Жөн эле бүгүн мурунку жерди берген токтомду жана 160 деп айтып атпайбы, жокко чыгардык деген бул болбогон нерсе. Бул мыйзамда да бузулган. Жер кодексинен жердин ээси катуу сакталган. Бир гана бергенде 100 жолу эл чөптүрүп гана бересиң. А эгерде бердиңби, алыш бир гана сот аркылуу. Соттагы чече албайт. 9 беренеде 77-чи беренеде 9 пункт бар. Кайсыны бусканда гана ала алат. А эгерде ошону буспай алгысы келсе болсо, мамлекет сатып алат ал жерди. Компенсация берип туруп, бул жерди мага бер, мен парк кылам деп сатып алат. Анан азыр барып көчөгүнү бердим эле жерде. Бүгүн болсо мен ал токтомду мен жокко чыгарам, сен бошоткун деген болбойт. Я меники какая? Коюка меники. Меники Буга чейин УТРК журналисти иликтөө чыгарып, анда чиновниктер алган жерлерди, салган үйлөрдү көрсөткөн. Бирок дээрлиги мындан бир топ жыл мурда эле жерлерди сатып кеткендиги айтылган. Туура жер алган атка минерлер жерлерин соодагер мигранттарга саткан. Тиги сөз курулай болсун, үйүңүздү көрсөттүңүз, кандай салдыңыз эле, бир Көрсөтөм. билен отпойсузбу? Мен мамлекеттен, элден жашаган эч немем жок. Бир тыйыным жок. Ушу баарын көрсөтөм. Эмнеге мен ушул жактан алам дедим, чечтиңизби? Мен рекламадан издедим да. Келип үй алам дедим. Россиядан келдим. Келип карадым, бүт гезиттерден, бүт баягы болгон немеден рекламаларды издедим. Издесем чыкты бу жерден. 8 сотук. Мен 5 сотукта издегенмин да. Негизи? Анан барып көрдүм, анан чоңураак алайын дедим да, мында кененирээк болсун деп. 8ди издеп баштаганда ошол жерден чыкты да. Канча ай издеген дейм андагы. Анан чыкты, келдим, көрдүм. Көрсөм, кандай документ? Красный книга экен да, көрсөттү. Бардык оформить еттик. Сүйлөшүп туруп. 2016 алдым. Мун канча жыл болду? Аз бүт элек турбайсыз толук. Элек 2016 жерди алдым, 2018 фундаментти баштагам да. 2018 фундаментти баштап, анан дуалын көтөрдүм, анан бир жылы крышасын жаптым. Анан дагы бир жылы башкасын кылдым. Баарын эле билип тура аласыз да? Пандемия Ошону канча жыл убакта салдыңыз? ооруп калганда бир жыл токтоп калды такыр эле. Мен да өзүм катуу ооруп калдым да. Анан ошондо такыр келбей бир жыл токтоду. Калган такай эле салып атам да. Жыл сайын салып. Мына быйыл дагы бир этабын бүтүрдүм. Ошондо могу 7-8 жылдык эмгек болуп калабы? 7-8 жыл болуп калды баштаганыма. Сөз курулай болбосун деп, биз эл айткан хан сарайларда азыр кимдер жашаарын көрсөтүүнү чечтик. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Ататүрк паркынын жанында турабыз. Ошол жанагы байлар басып алды, байлар алып алды, ак сөктөр ээлеп алды деп жаткан мынакей ушул карапайым эле элдер болуп эсептелет. Булардын арасында соодагерлер, мугалимдер, деги койчу ар кесиптин ээлери бар. Анан эң башкысы мен сиздерге бул жактан суроолорду берип, силердин дагы бериле турган суроолоруңарга жооп алып бергенге аракет кылам. Эң баштап эле ага, мындай да. Ат жөнүңүздү айтып эле, анан кайсы жылы алгансыз? Мамлекеттен алдыңыз беле, же сатып алдыңыз беле? Өзү шахтёрмун. 23 жыл сымап өттү. Уулу сымап СССР боюнча бир гана жерден чыгат эле. Ошол жерде 23 жыл иштеп, пенсияга чыгып, келип, ушул варианттар бар эле. Бир случайный бизнесменге менин үйүм керек болуп калып, ошол келип алып берди. $31,000 ушул жерди сатып алдык. Ошол киши төлөдү. Эми үйдү салганда өзүмдүн квартирамды саттым, уулумдукун саттым, кызымдыкын саттым. Анан дагы бүтүбөтө эптеп бүтүрүп, мына жакшы ниет менен уулдарымы үйлөйүн, кыздарымы турмушка чыгарайын, Кудай өмүр берсе неберелерин да ушул жерден чыгарайын, анан чеберлерге жетеби жетпейби деген ой менен ушул жерден келип үйдү алдык эле. Мырза Айбек Жунушалиев өзүнүн өкүмү менен
бул жер жоголсун, тегизеймин. Баштагы мэрлердин чыгарган өкүмдөрү жараксыз деген бүтүмгө келди. Бул өзүнүн ишмердигине кыянаттык кылган деп эсептеймин мен. Ошондуктан урматтуу кошуналар, эми биз президентке ишенбесек, мэрге ишенбесек, кимге ишенишибиз керек? Ушул жерде турган, ушул жерде алгандардын 60% мигранттар. Россияда тентип жүрөт деп айтып атасыңар. Өкмөттүк телеканал, средства массовой информация, ошо тентигендердин 60% ушул жерде. Ошолор жакшы ниет менен келип, балдарым, кыздарым, ушу жакшы турмуш көрсүн. Эми Садыр Нуркожоевич, мына жакшы өнүгүп кетип аткан мамлекетибизге дагы бүлүк чыкты. Мен ойлойм, урматтуу кошуналар, мэрдин чыгарган бул буйругу атайлап кимдир бирөөгө бийлик керек болуп калган, ошону жасап аткандай сезилип атат. Мага окшогон шахтерлор, мага окшогон заслуженный академиктер бар. Эми убагында президент катары Аскар Акаев ушу өзгөчө жобо менен заслуженный кишилерге ушул жерден бөлүп берген экен. Ошолордон бүгүн 6-7 гана киши калыптыр. Калганын бардык экинчи колдон, үчүнчү колдон сатып алып, мына турмушун өткөзүп атат. Мэр өзүнүн буйругу менен атайлап ушул эл жүрүш жасасын, аянтка чыксын, митингге чыксын деген максаты бар окшойт. Ошондо саботаж кылып жатат дейсизби? Ошо саботажга окшош болуп атат. Себеби дегенде бул жерге Верховный соттон чекит коюлуп, абзал не подлежит деген чечими бар. Эмне үчүн элди кыйнайсыңар? Ошон үчүн мен ойлойм, биринчи Садыр Нуркожоевич ушундай чиновниктерди биз жерди алганда Айбек Жунушалиев мектепте окуган бала болсоң керек. Эми сен келип кызматка турдуң, элдеп келдиң, элдин көйгөйүн уккун, элдин көйгөйүн түшүнгүн. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич кадр тандаганда тандаңыз. Эгер атайлап жасаган болсо, мен силерди чакырып кетет элем. Ушу мэрдин ишмердүүлүгүн сиз карап бериңиз деген сунуш. Азыр Кыргызстандын экономикасы ушу мигранттардын эсебинен жашап атабыз биз. Чын-чынына келгенде. Ошо мигранттардын чыныгы, яркий примери ушу менмин. Мен өзүм мисал келтирип кетейин. Мен өкмөттүн кызматында бир күн да иштеген эмесмин, бир күн. Мен ушу окуу жайды бүттүм биякта. Кыйын заман башталганда Кыргызстанда. Не кылышым билбей барып иш сурасам, иш жок деди. Айлыгы аз деди. Ана мен үй бүлөм багыш үчүн мен Россияга кеттим. 97-98 жылдары кеткен мен Россияга. 20-кылымдын аягында. Ошондон бери ушу Россия менен мен байланышты иштеп атам. Ошо мигрант болуп иштеп жүрдүм аякта, кийин келдим, балдарым орус болуп кетпесин деп. Жакшынакай ниет менен келдим, бияка балдарым ушул жерден кыргыз болуп чоңойсун. Жакшы жерге барып бир үй алайын, үй салайын деп максат менен келип, мына балдарымды бүт окуттум бардыгын ушул жерден. Жакшынакай мына үйдү салып, эми мына жашайын деп атканда мындай кабарды угуп биз шок болуп отурабыз. Бу жердеги жашаган баары карапайым эл, пешине тери акча таап келип отурган. Энди силер жакшылык таманга чечкеле, элди ойлогула балдарым. Жакшылыкка чечкеле силер. Мен да ошо түшкө кирбеген нерселер болуп атат бул жакта. Мен да ошо элге кайрылам, Садыр Нуркожоевичка кайрылам, ушул жакты жакшы жакка чечип бериңиздер. Мындай болбойт. Мына үй салган үйүбүздөн бузабыз дейсиңер, үй салып аткан үйүбүздү 1 жылда бүткөн эмеспиз. Мына 78 жылдан бери бүтпөгөн үй. Жылга бир жылы кредит алсак, бир жылы биягынан неме кылып бүтүрүп келаткан ушундай болуп атат. Садыр Нуркожоевич, мен сизге ишенем. Бир гана Кудайдан коркчу элек, эми силерден коркуп биз ушундай кыйналып атабыз. Кыйнабагыла мынча элди. Эмне үчүн ушундай мындай отношенияда как будто ошол туура дейт да, Ататүрктүр. Анда болсо государство андай эмне кылы, государство бирде күнөөлүү. Да мэрлер күнөөлүү.
архитектура күнү мынакей мен да деген могу жерде кызыл китебим бар, мынакей бүт баары тең бар. Госрегистрден өткөн, архитектурадан өткөн проект мына бүт баары бар. Түшүнүктүү. Эмне үчүн мен да чыгып кетишим керек да? 60-тар алганда 70-ке жакындаганда көчөдөн да биз бомжовать этели барыбызчы. Көп этаждуу үй, көп квартиралуу үй. Биз ошол көп квартиралуу үйдүн тургундары квартираларыбызды өзүбүздүн акчаларыбызга сатып алганбыз биз. Биз мамлекеттен алган эмеспиз. Ошол сатып алуу, сатуу келишиминин негизинде алып, мамлекеттик госрегистрде каттоодон өткөнбүз. Анан бүгүн келип, мына 2024 жылы жок ал туура эмес болуп калган дегени бир аз мыйзамга дал келбей турат. Ошондуктан биз укуктуу өлкөбүз, укуктуу өлкөдө мыйзамдар үстөмдүк кылыш керек. Ошондуктан бул правовой поледе чечиле турган маселе. Точканы бир гана сот кое алат бизде. Мэрдин токтому бул аша чапкандык болуп калыптыр. Себеп дегенде биринчи ушул жерди проект детальный планировкасын таппай атабыз бизчи. Эгерде ушул жердин ПДП деп коет, бул шаар курулуу боюнча градостроительство и архитектура деген мыйзамдын красной нитью проходит ушул ПДП. Эгер ушул жердин ПДПсы жок болсо, анда кантип бүгүнкү күндө мэр айта алат, ушул граница, ушул биз 92-жылкы границага кайтып барабыз дегени, бул мыйзамдан уже кайткандыгы. Постановлениясы чыккандан кийин эле аябай көп комментарий жазышып атат. Ошол жерде бардыгы тиги өкмөтүбүз турдаган, мамлекет турдаган деп. Мына бул жерде карап турасыздар, бардыгы жөнөкөй эле кыргыз элинин жарандары. Я Сиинов Медер Мукунович, я представляю интересы своего отца, Сиинова Мукуна Сииновича. Это видный государственный общественный деятель, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный полномочный посол, заслуженный экономист Кыргызской республики. В 22 году был награжден орденом Манаса 3-й степени. Вот, хотел сказать, что в 2011 году мы купили дом, уже готовый дом. Мы были 3-ми покупателями, даже 4-ми покупателями, получается. Все было законно, красная книга, договор купли-продажи. Вот. Все оформили, никаких мошеннических действий не было от нашей стороны. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, вы наш президент, мы активно участвовали и выбрали вас. И мы надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к чаяниям народа, к чаяниям вот этого. Здесь не просто один человек, здесь 200 домов, тысячи и тысячи людей. Причем это простые, в большинстве своем очень простые люди, мигранты. Но самое главное, что вы, как гарант Конституции, сохраните главенство частной собственности, то есть защитите институт частной собственности, потому что это очень важно, потому что если нельзя доверять Красной книге, то кто пойдет и будет вкладывать в нашу страну, кто будет покупать земли, вкладывать в производство, если эту землю можно отобрать. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы вы защитили именно институт частной собственности, который и государство должно гарантировать общую и полную защиту ее. Вот это, я считаю, один из самых важных моментов в этой истории. И ваши избиратели, наши вот эти, мои соседи уважаемые, надеюсь, что это будет решаться недолгими судебными процессами, которые могут продлиться годы и годы. И это нервы, слезы, переживания, а найдется какой-то более короткий и правильный путь для этого. Конституциянын гаранты катары биз сизге ишенебиз. Биздин жеке менчигибизди, биздин укугубузду коргоп берет деп сизге ишенебиз. Садыр Нуркожоевич, ишенебиз биз сизге. Биз ишенип сизди шайлаганбыз.